Салам достор, сіздер Аха Кеже өзүнүзү өнүктүрүү каналындасыздар. Бүгүн сіздер менен ойлом туурасында сөз кылабыз. Мен жакында Кэрол Дуэк деген эң мыкты авторлордун бири «Гибкое сознание» жоксо «Ийкемдүү аң сезим» деген китебин окуп чыгып абдан таасирлендим. Ошондогу өзүмдүн таасирлерим менен сіздер менен дагы бөлүшкүм келет да. Мен мурда буга чейин ойлончумун да. Мен көп учурда балдар менен көп иштеп калгандыктан ушул таң калчумун да. Бир эле класстагы опокшош шартта өскөн, ал тургай кээде бир эле үй бүлөдө өскөн балдардын ойломдору таптакыр эки башка. Эмне үчүн мындай? Мен ушул китептен өзүмдүн кандайдыр бир көп суроолорума жооп алдым десем болот да. Көрсө, ойломду мындай шарттуу түрдө экиге бөлүп койсок болот экен да. Токтоп калган ойлом, анан өнүгүп турган ойлом. Сиздер азыр кылдат угуп көрүп, өзүңүздөрдү, балдарыңыздарды, тегеректеги жакын билген адамдарыңыздардагы мындай параллельно диагностика кылып отурсаңыздар болот да. Ошондо көп нерселерди көрүп, бир чети абдан таң калыштуу болот, бир чети мындай күлкүлүү болот да. Себеби көп адамдар эмне үчүн антип ойлонот, эмне үчүн ушундай жүрүм турумга барышат дегенди мындай оңой эле түшүнүп аласыздар да. Эми токтоп калган ой жүгүртүү, анан өнүгүп турган ой жүгүртүү деген эмне? Келиңиздер токтоп калган ой жүгүртүүгө токтололу. Токтоп калган ой жүгүртүү бул кандайдыр бир нерсеге ишенип алат дагы болду. Андан башка мындай вариант жок да. Мисалы, эң белгилүү мисалдардын бири, мисалы биз балага мындай деп бул ойломду кантип калыптандырабыз. Мисалы биз айтабыз: сен кандай таланттуусуң? Сен ушунчалык акылдуусуң. Сен баягы одаренный деп коет го, бир өзгөчө шыктуусуң. Өзгөчө жөндөмдүү баласың деп биз баланын аракетин эмес, баланын жеке сапатын баалайбыз дагы, ошону мактайбыз да. Анан балада ушундай бир токтоп калган ой жүгүртүү пайда болот да. Ал ойлойт: аха, мен ушундай болуп төрөлгөм. Мага дароо ушул жөндөмдүүлүктөрдүн шыкты, таланттын бардыгы берилген. Ал өнүктүрүүгө болбойт. Ал кандай берилсе, ошол талант бар же талант жок. Жөндөмдүүлүк бар же жөндөмдүүлүк жок деп гана ой жүгүртөт да. Мунун эмнеси жаман? Бала мен таланттуумун деп эсептегендин эмнеси жаман? Мындай балдар дайыма ошол мен таланттуумун дегенди далилдөш үчүн гана аракеттенет. Мындай балдар өнүккөнгө же ошол талантын өстүргөнгө аракет кылбайт. Булар менде талант бар, жада ошол таланттын көрсөткөнгө да аны аракет кылат да. Мындай балдар кандайдыр бир жанагындай бир талаш, жарыштарга, соревнование деп коебуз го, мелдешдерде эгерде ал өзүнүн талантын так көрсөтө аларына 100% ишенсе, алар өзлөрүнүн ишенимдүү сезишет дагы, ишенимдүү түрдө ал иш-чараларга катышат. Бирок эгерде ал талантын ал толук көрсөтө аларына ишенбесе, алар мындай иш-чарадан болушунча катышат. Анткени мындай иш-чара менин талантым бар экенинен мындай шексиз жаратып коюшу мүмкүн. Мен талантсыз деп, жөндөмсүз деп ойлоп калышы мүмкүн деген мындай коркунуч менен жашашат да. Себеби алар ишенишет: аха, мага бир жолу талант берилген, же болбосо шык, жөндөм берилген, аны өнүктүргөнгө болбойт. Ал кандай болсо ошондой деп. Ошондуктан бул мындай адамдарда мындай өнүгүү дээрлик жок болот да. Ал эми өнүгүп турган ойлом бул кандай жөндөм болбосун, кандай талант болбосун, кандай шык болбосун, кандай билим болбосун, белгилүү бир убакыт, белгилүү бир аракеттерди жумшап, ошол нерселерге ээ болууга дайыма болот деп ой жүгүрткөн адамдар да. Бул адамдар дароо мен ушундай таланттуу болуп туулгам деген эмес. Булар дайыма бир нерсеге жетиш үчүн, бир талантка ээ болуш үчүн, жөндөмгө болуш үчүн бар дайыма эмгектенет, дайыма изденет, дайыма окуйт, ошол көндүмүн өнүктүрөт. Булар менде ушул билим жетишсиз деп айткандан коркпойт. Булар дайыма мен билбейм,
Мен бул нерсени билбейм деп айткандан коркпойт. Анан ушул нерсе аларга өнүгүү берет да, өнүгүүгө түртөт. Мисалы үчүн мен билбейм. Аха, демек эмне кылсам билем. Мен ушул нерсени жакшы жасай албайт экем, же жакшы билбейт экем. Ушул нерсе колуман келбейт экен. Эмне кылсам колуман келет деп андан аркы кийинки аракеттерге өтүшөт да. Ал эми токтоп калган ой жүгүртүүдөгү адамдар булар мен ушул нерсени билишим керек. Анткени мендеги талант, мендеги көндүмө дароо бул берилген нерсе. Бир жараткандан дейбизби, табияттан дейбиз, берилген нерсе. Алар билбейм деп айткандан коркушат. Ошондуктан буларда жанагы өнүгүү процесси токтоп калат дагы. Анан кандай десем, мындай токтоп калган жашоо менен жашашат да. Анан дайыма мындай напрчиналууда жашашат. Анткени алар дайыма өзүнүн таланттуу экенин, өзүн ошол тубаса жөндөмдүү экенин, тубаса сулуу, же болбосо шыктуу, ушундай адам экенин дайыма далилдеп жүрүп отурушу керек да. Бул эмнеси менен кесепеттүү. Мисалы, сиздер деле кезиктирсеңиздер керек, чоң жашоого аттангандан кийин деле ушул токтоп калган ой жүгүртүү бизди мындай тушап тургансыйт да. Мисалы, ой мен 40-ка чыкпадымбы? Эми каяктагы билим алсам болот? Ой мен 50-ге чыктым, каяктагы бийди айтасың? Деген сыяктуу, же болбосо айтмакчы, жакында эле бир 70-тен ашып калган апа менен бир жерге чогуу барып калдык. Абдан сонун мисал болду да. 72-73-төрдөгү апа экен, анан тоого сейилдегени барыптыр, анан сүйлөшүп калсак кайтат да. Менин уул келиндин оюна койсо, мен үйгө балдарын бактыртып эле, үйгө тирүү кулпу кылып эле отургузуп койгусу бар. Бирок мен 72-73-кө чыкпайын, мен дайыма өнүгүп турушум керек. Мен өзүмдүн жашоом менен жашашым керек. Ооба, менин каалоом болсо, менин мүмкүнчүлүгүм болгондо, мен неберелерим менен рахаттанып чогуу убакыт өткөрөм. Аларды карап берем. Аларды бир эки жакка алып чыгам. Бирок дейт, мен өзүмдүн жашоом менен жашашым керек. Мен дайыма өзүмдү өнүктүрүп турушум керек. Мен дайыма ден соолугумду өнүктүрүп турушум керек. Мээмди, аң сезимди өнүктүрүп турушум керек. Деп ушундай бир сонун маек болду да. Бул эмнеден кабар берет? Бул мен жанагы айтып кеткен өнүгүп турган ой жүгүртүүдөн кабар берет да. Ошондуктан өнүгүп турган ой жүгүртүү бул курактан, же болбосо аял же эркек экенинен, же болбосо кайсы өлкөдө, жакыр өлкөдө, бай өлкөдө жашагандан көз каранды эмес. Мындан көз каранды болбойт. Бул ошол биз кичинекей кезибизден баштап бизге кандай аң сезимди калыптандырган, өнүгүп турган ой жүгүртүү, ойлом калыптанганбы, же токтоп калган ойлом калыптанганбы? Эгерде сиз ушунун үстүндө терең ойлонуп, өзүңүздө кайсы белгилер, өнүгүп турган ой жүгүртүүнүн, ойломдун белгилери көп бекен, же токтоп калган ойломдун белгилери көп бекен? Ушул нерсени жакшылап салыштырып, анализдеп көрсөңүз, эгерде өнүгүп турган ой жүгүртүү болсо, мен сизди куттуктайм. Эң сонун. Эгерде токтоп калган ойломдун белгилерин көбүрөөк тапкан болсоңуз, мен сизге жакшы кабарым бар. Дайыма токтоп калган ой жүгүртүүнү өнүгүп турган ой жүгүртүүгө айлантууга дайыма мүмкүнчүлүк бар. Бул үчүн болгону өзүбүз менен дайыма иштешибиз керек. Биздин ойломубуз менен иштешибиз керек. Ойлом бул бир эле күндө эртең менен тура калып, мен бүгүн башкача ойлоном деп жасап койчу иш эмес. Ошондуктан күнүгө өзүңүз менен бир кадам эмес, бир карыштан иштеп баштасаңыз, сөзсүз түрдө кайсы бир убакыттан кийин ойломуңуз өзгөрөт, ойлом менен кошо сиздин жашооңуз дагы өзгөрөт. Бүгүнкү күндө АХКЖ сиздерге ушул ойломду өзгөрткөнгө, ушундай бир жумшак көндүмдөрдү каалаганга сонун мүмкүнчүлүктү сунуш кылып жатат. Буга чейин бизге абдан көп кайрылуулар болду эле. Мен абдан өнүккүм келет, мен абдан ушул өзүмдү тааный турган билимдерди алгым келет, бирок мен мүмкүнчүлүгүм жок. Мен ат башта жашаган көп балалуу энемин, мен студентмин, мен пенсионермин деген, бага акчасын төлөй албайм деген сыяктуу фидбектер абдан көп болду эле. АХКЖ сиздерге ушундай мүмкүнчүлүктү сунуштап, жазгы жаңылануу кампаниясын баштады. Өткөрүп жаткан кези
эми ар бир тренингке сиз 95 сом төлөп катыша алсаңыз болот. Башкача айтканда сиз жумасына бирден тренингке катышсаңыздар болот. Бул ар бир адам үчүн азыр жеткиликтүү болуп калды. Элестетип көрсөңүз, жумасына бирден 95 сом төлөп катышсаңыз, сиз айына жок дегенде 4 тренингке катышкан болосуз. 4 тренинг сиздин ойломуңузду өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Албетте сиз андан ары ошо менен иштерсеңиз. А эгерде сиз 1 жыл бою бир айда бир жолу 95 сом төлөп тренингке катышсаңыз, сиз бир жылда 12 тренингке катышкан болосуз. 12 тренинг сиздин ойломуңузду эмес, жашооңузду түп тамыры менен өзгөртүп салганга жөндөмдүү. Ошондуктан дайыма токтоп калган ойлом менен эмес, мен эмне үчүн кыла албайм эмес, өнүгүп турган ойломго умтулалы. Мен канткенде кыла алам. Ийгилик сизге.